Өрткө кызмат диспетчерге сатам. Кыргызстанда өрттүн саны өсүп жатканы байкалып, бул калктын чоң тынчсыздануусун жаратууда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өрттүн санынын көбөйүшү сезондук факторлор менен коопсуздук эрежелерин бузуу менен байланыштуу. Өрттү алдын алуу максатында Чүй облусунда өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Мунай базасынын аймагында окуу иш-чараларын өткөрүштү. Окуунун максаты өрттү ыкчам өчүрүү аракеттерин көрсөтүү жана кызматкерлердин тактикалык даярдыгын текшерүү болду. Биринчиден ошо өрт өчүрүүнүн алдын алуу ушундай мекемелерде, атайын нефти базаларда. Андан сырткары өздүк курамдын тактикалык машыгуусун жана өздүк курамдын күжүрмөндүгүн, даярдыгын текшерүү максатында өткөрүлөт. Бул нефти база атайын добровольный пожарный дружина деп коебуз, ошо кишилер болот. Биринчи өрт өчүргөндө ошо кишилер өзүнүн кыймыл аракети менен өрт өчүрүү үчүн иш-чараларды жүргүзөт. Анан өрт чоң болуп кеткендигине байланыштуу андан кийинки күч каражаттар бизден тартылат да. Ошо жерде мекемедеги өрт өчүрүүчү добровольный дружинанын да атайын ошо даярдыгын текшерүү максатында. Белгилей кетсек, окуулар объекттин коопсуздук талаптарына толук жооп берерин жана өзгөчө Кырдаалдар кызматтары кырсыктардын чыгуу учурларына тез жана натыйжалуу чара көрө ала тургандыгын көрсөттү. Ушул жерде, ушул биздин имаратта, ушул биздин жайда, ушул өрт коопсуздук шаймандар кандай иштейт экен, ошону текшерип алыш керек. Анан кийин ушул балдар болсо өрт кырсыгы, Кудай сактасын, өрт кырсыгы каттап кетсе, ошол өрт кырсыгын көбөйтпөй, ошо өрт кырсыгы чыккан учурда эле кармап калгандай кылып, ошол себептен биз машыгууну өткөрүп атабыз да. Эми бул ушул өзүбүздүн күйүүчү май сактоо жайда өрт кооптугун сакташ үчүн бизде ушу суу сактагыч бар. 400 куб метринде суу сактагыч бар. Анан ушу тегерегинде, ушу резервуарлардын тегерегинде 6 пожарный гидрант бар. Куткаруучулар шарттуу өрттүн чектерин так аныктап, өчүрүү аракеттерин демонстрациялап, жабыркагандарга медициналык кызмат көрсөтүү үчүн медицина кызматкерлери менен тыгыз иш алып барышты. Окуулар өзгөчө Кырдаалдар кызматтарынын өз убагында жана натыйжалуу аракеттерди көрүү жөндөмүн, ошондой эле кооптуу объекттердеги коркунучтарды алдын алуу мүмкүнчүлүгүн айкын көрсөттү. Айгерим Дүйшөбаева, Айкен Муратбекова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.